Мына ушундай кароосунак албетте Жалал Абадта орун алганы чындап эле жакшы болду. Бир чети айдоочулардын дагы жоопкерчилиги каралган болсо, экинчи жагынан балдардын дагы жолдо жүрүүнүн эрежеси, аны менен катар айдоочу кандай айдаш керек, дал ушундай тартиптерди билип алганы өтө чоң пайда, Албетте, ошондой эле мына ушул жаштайынан баштап жол эрежелерине так болуп, жол болсо кандайдыр бир деңгээлде жол эрежелерин эң мыкты деңгээлде билүү, бул алардын келечектеги жолдо жүрүүсүнүн коопсуздугунан кабар берип турат экен. Себеби дегенде мына ушундай нерселер, мына ушундай конкурстар, кароосунак ар дайым жаштарды туура жолго багыттоо менен биргеликте кандайдыр бир деңгээлде пайдасын да тийгизет. Сөзсүз түрдө биз дагы катышкан күндөрдү эстеп кеттик, аябай дардам катышчу элек. Ал эми ушул конкурста жеңүүчү болот, жеңилүүчү болот деген сыяктуучу орундарга ээлешкен командалар бар. Жолчурак командасы бул кандай десек атаңдаштыкты экинчи орунду багындырган Жалал Абад шаарындагы Бекмамат Осмонов мектебинен катышып, биздин студиябызга келип турушат. Саламатсыңарбы? Кош келипсиңер, кандайсыңар? Кандай десек, алган байгеңер кут болсун, Мектеп аябай сүйүнгөндүр, Канча даярдандыңар бул конкурска? 4 ай, 3 ай даярдандым. 4 ай, 3 ай даярдандыңар. Мектептен кийин, чыгып алып, аянтка чыгып алып даярдандыңарбы? Кээде сабакка кирбей деле даярданган. Кээде ушундай болуп калды, учурлар. Жолчурак командасы силер менен бирден таанышкыбыз келип турат. Анда чекеден тааныштырсаңар жакшы болот эле. Менин атым Жунусова Сезим Акылбековна, 6 класста окуйм. Мен хоббим бул бий. 13 жаштамын. Туган жылым жана күнүм 27 февраль. Азамат. Бийге кызыгат экенсиң, демек. Негизи бий менен бул кесип такыр бөлөк, Эки бөлөк дейсиз, Сиз? Мен Уметалиев Агдел Бекболотовичмин. Менин хоббим болсо бул рэп жана битбокс. Мен болсо 6 класста окуйм. Мен туулган жылым 2010 жыл туулгам 31 январда. Азамат кайсыл рэпчи деп коебузбу? Эмнеди? Рэп айткан рэп айткан Кыргызстанда рэпчи деп. Билбейм, мен орустар жагат. Ким орустардан? Айтыр, өзүң. Мисалы Мияги жана башка ырчылар. Азамат. Мен Капарбек Марсель Канибекович. Мен футболго кызыгам. Мен лоббим футбол. Мен туулган жылым 20 май 2010 жыл болом. 6 класста. 6 класста. Жолчурак командасынын капитаны. Капитан командасы. Жакшы экен капитан болгон. Ооба. Кыйналбадыңбы башкарган? Команданы башкаруу, андай тур, андай бас дегенден кыйналбадыңбы? Кичине кыйналат. Мен Шукуралиев Даниэль Адилбекович. Мен жакшы көргөн спортум волейбол. Хоббим ырчы болгум келет. Мен 2 майда 2011 жылы туулгам. 6 классында окуйм. Азамат, кайсыл ырчы жагатында ырга кызыгам деп калдың? Ырга кызыкканда Нурлан Насип менен исполнитель бар, Бакыр деген. Ошо жагат. Ошол эки жагат, чоңойлуктар окшогон келеби? Сен деле баягы рэп жаатына кызыгат экенсиң, демек. Азамат, бул конкурска кантип силер катышып калдыңар? Мисалы 6 класстан силерди тандап алдыбы, же болбосо чоң класстарда катышууга мүмкүнчүлүк барбы эле? Силер кандай катышып калдыңар? 6 класстар боюнча мектебибизде сынак болгон. Ошол жерде катышып биринчи месте алдык. Ошондон улам жеңип, анан кийин катыштыңар, Ал жердеги командаларды көрдүңөр да, катуу даярданып келди дегендей сыяктуучу, анткени конкурс дегенде биз да билебиз, күнү түн уктабай, аябай жада калса наркы жактагы атаңдаш классты да жаман көрчүбүз да. Анан кандай болду силерде? Кандай атаңдаштыңар, күчтүү экен ал жерде? Күчтүүлөр деле болушту, бирок биз аракет кылып биринчи орунга чыгып кеттик. Анан облустук турга өттүңөр. Облустук турда кандай экен? Мектепте мейли, ал жак калды да алар кичинекей эле жер. Облуста ар кандай шаарлардан келди, райондордон келди. Ал командалар кандай экен? Көрүп алып корктуңарбы, коркпадыңарбы? Биринчи Майдосу менен Аксы дегенде жүрөгүбүз түшүп турду. Эмнеге жүрөгүбүз? Толкундан сүрдөнүп турдук. Бирок андан кийин биринчи месттен алганга аракет кылдык. Ошол мен болочок айдоочуга чыкканда бир суроого туура эмес жооп бердим. Ошо эмне суроого туура эмес жооп берип калдың? Кайсы автоунаа биринчи өтөт деген суроого. Жолдон, Жолдон. Ошондо 4 тараптуу жол болду. Анын 3 тарабында жашыл жана кызыл жана көк машина болду. Ал жерден ошонун бирөөсүн айт, мага ошонун бирөөсүн айт деди. Мен арасынан кызыл дедим.
Көрсө тура эмес экен. Кайсыл өтүш керек экен өзү? Көк. Көк өтүш керек эле. Ошондо сен бир суроого жооп бере албай, бир эле балл демек ылдый болуп калдыңар, тең кетип атып, 1 балл эле. Ошон үчүн экинчи орунду алып калган турбайсыңарбы? Кандай бир ыза болдубу же мейли деп өзүңөрдү мындай күчтөндүрдүңөр тескеринче? Кандай болду? Мейли деген майлы деп өзү да кичине кыйналуу сезимдер болуп кетти. Мейли деп көз жумуп коёр. Канча күн даярдандың мына ушул айдоочулук, жаш айдоочулукка? Болочок айдоочуга көп эле даярдандык. Биздин организатор Бабизинова Махабат Жанбековна мага жардам берип, биздин класс жетекчибиз Авсаматова Нургүл Амангелдиевна да бизге жардам берди. Мен болочок айдоочуга көптөгөн Жол инспекторлорунан жардам берди? Ооба, келип бизди карап, бизди тарбиялап, билбеген сурооруңарды айтып атты. Негизи ушул конкурстун кандай пайдалары бар экен? Мисалы, силер билбеген көптөгөн нерселер болдубу? Анын конкурска катышуу менен көп нерсени билип алсаңар керек, мындай жекеден айтып берсеңер, Сезиме, сенден баштап. Мисал келтирсем, мен ПТТга катышпаганда түз жүрө албайт элем. Анан ПТТга катышып калып, өзүмдү түз сезип, түз жүрүп басып калдым. Коркпой калдың, жолдо жүрүп? Эми мисалы өтүп, кайсыл жерде токтош керек, кайсыл убакта өтүш керек, ошонун баарын билип калыпсың да Ооба, демек. жол эрежесин деле жаттап билип калдым. Азамат. Агдил, сендечи кандай өзгөрүүлөр болду? Мен өзгөрүүлөрүм болсо, бул биз кечке мектепке келип даярданып аттык, марш деп атканда мен үйдө жүргөндө деле жөндөн жөн эле марш деп жаттым. Үйрөнүп калыпсың да демек. Үйрөнүп калдым. Кайсыл белгилерди билбейт элең, мисалы ошол конкурска катышып билип калдың да? Мен көп деле белги билбейт элем, конкурска катышып берип, көп эле белгилерди билип калдым. Мисалы чогуу автоунааларга, мисалы кандай транспорттарга чөбөсүң да, автобус деген сыяктуу нерселерге, ошолордон деле секин айдаңыз деген сыяктуу нерселерди билип калсаң керек, Бул жерден токтоңуз, бул жерден болбойт деген сыяктуу нерселерди. Туура эмес айдап атат, айдоочуларда. Ал эми капитан, сен катышкам, сен керек баарын эле. Мен деле ушулардай эле, мага көбүнчө жол белгилерин билип алганыма кубанып атам. Мен жол белгилерин мурун билбей, мектепке келе жаткан светофорду карабай эле өтө берет элем. Жана биз жолдо өтүп бара жатканда велосипедти минип өтпөй, велосипедти колубузга кармап, сол жакты жана оң жакты карап өтүшүбүз экен. Ошолорду билип калдым. Мурун мектепке келе жатканда светофорду карабай эле келе берчүм. Биздин жол бардыгы деп эле. Азыр ПТТга катышкандан бери жол белгилерин жана ошондой эле жол белгилерин сактап, жолдо жүрүү эрежелерин да билип калдым. Башкаларга дагы үйрөтүп атасың да, мындай жүрүш керек экен дейди. Кээде үйгө кетип атканда балдар светофор менен велосипед менен өтүп атса антип өткө болбойт, кырсыккага жаралып калышы мүмкүн деп айтсак, айтып коебуз. Мен жол белгилерин үйрөнүп алдым. Мурда мен жол адам өткөлү переходный пешеход деле билет элем. Ушул жол белгилерин үйрөнүп алдым. Мага көптөгөн жол белгилер баягындай тарбиялады да. Катышканың жакшы болду. Катышканым жакшы болду. Көп права сатып алган үчүн мен азыр байкайм, көптөгөн машиналар токтоого болбойт деген жерге токтоп алышат. Ошол жерди дагы байкап, мен ошол жерлерди дагы карап жүрөм. Кээде мен бир күнү ошол Юитке бир күн калганда мен ошо Юитте теп атканымды түш көрүп жаткам. Түшүмдө дагы шак жүрүп чыктырды, уктатпай. Негизи кандай экен? Жакшы экен, шак тепкен. Кыйналбадыңарбы? Ооба. Биринчи баштап атканда кыйналдык, буттарыбыз болбой анан кийин көнүп кеттик. Кийин оңой эле болуп кетти. Эмнеге капитан команданы Марселди тандадыңар? Же Марсель барыңардан коркпойбу? Кандай болду? Үнү жакшы чыгат. Бирки үн дагы азырдай көп. Командалык үн деп коет. Ошондой да үнү кайтып команда берип аттың. Бардыгы угуп атышты команда берип. Эмне үчүн командаңардын аты Жолчурак деп койдуңар? Же кеңешип койдуңарбы? Ким коюп берди? Жолчурак деп тандаганыбыздын себеби биз болсо жолчурак бардык эле адамдарга жардам берет. Жолдо кетип жатканда кырсыкка кабылдырбай жолчуракты карап өтүш керек. Жолчурак болсо бизге көп жардам берет да. Ошон үчүн биз Жолчурак деген атты койдук. Эгерде жолчурак иштебей калса, кайда өтөсүздөр? Жолчурак иштебесе биз болсо переходдон өтүшүбүз керек. Эгер ал дагы жок болуп калса эмне кылабыз? Канча өтөбүз? Белгилерди карап. Белгилерди карайбыз. Эгерде автоунаа катуу келе жатсачы? Жолдун кайсы бетин биринчи карайбыз?
Сол жакта. Сол тарапты биринчи карап, анан оң тарапты карайбыз дагы, анан өтөбүз машиналар. Эгер жок болсо мүмкүндүк бар. Ал эми таптакыр жолдо жүрүүчү Белгилер жок болсо дейсизби? Белгилер да жок болсо, анан жолдун четинде баягы тротуар да жок болсо, жолдун чекеси менен басуу үчүн кайсыл жакка карама каршы басышыбыз керек? Жолдун оң жагында басышыбыз керекпи, сол жагында басышыбыз керекпи? Мисалы биз батыш тарапка карап кеттик азыр. Батыш тарап бул жагы. Батыш тарапка карап кетип атып, биз жолдун кайсыл бетинде басып кетишибиз? Оң тарабында басып кетишибиз керек. Эмне себептен оң тарабында? Биз сол тараптан мындай келгенде бул чыгыш тарапка басып аткан болот, а мындай барып батыш тарапка басып аткан болот. Жок, мындан кийин жолдун сол тарабында басып үйрөнгүлө, себеби дегенде машина сол тараптан силерге карама каршы келет. Алдыңарда келе аткан машинаны көрүп басасыздар. Мага да үйрөтпөдүңүз ушуну. Жолдун сол тарабында басып үйрөнгүлө, дайыма кайсыл жака кетсең, себеби дегенде бизде сол тарапта жүрүшөт машина. Эми түшүнүп алдыңар көп нерсени. Марсель, мисалы сен ошол жерде капитан команда болдуң да, кандай оюндун шарттары болду? Конкурста кандай шарттар болду? Мисалы биринчи, экинчи, үчүнчү этап болду да, кандай болду? Бул биринчи болушу өзүбүздүн шарттарды тебип көрсөттүк. Экинчи болочок айдоочу болду. Үчүнчү регулировщик болду. Төртүнчү Суроо жооп болдубу? Кандай? Төртүнчү тест болду. Бешинчи агит бригада болду. Алтынчы дуал гезит болду. Жок, алтынчы агит бригада болду. Жетинчи дуал гезит болду. Силердин дуал гезитиңер аркаңардагы же болбу? Аркабыздагы. Ошону жасадыңар, кандай өттү? Мисалы Ким жасап берди негизи бул идея кимден чыкты? Аябай сонун кооздолду. Идея биздин класс жетекчибизден жана организатордон. Ошол эжекелер жардам берди. Демек, эжекелердин жардамы менен, колдоосу менен мынакей орундарга дагы келешип отурат экенсиңер да. Жакшы, анан жол белгилерин ойлоп табуу деген дагы сынак болуп тур ал жерде. Кандай эмне ойлоп таптыңар силер? Ушундай белги ойлоп таптык. Бул жерде бийигирээк көтөрүп алалы. Мына камерага көрсөтөлү. Бул жерде капюшон менен кулак капчык кийүүгө тыюу салынат дегенди түшүндүрөт. Азыркы учурда жаш өспүрүмдөр кулак капчык тагынып, капюшон кийип, аларга ушу мода болуп эсептелинет. Азыркы учурда ошо модадан көп кырсыктар пайда болду. Ошол үчүн биз маек кызматкерлерине сунуштайбыз. Ушул белгини шаар боюнча мектептердин айланасына ушул белгини коюуга сунуштайбыз. Эң сонун анткени дегенде жолдун оң тарабында басабызбы, сол тарабында басабызбы, эгерде кулак капчыкка тагып алган болсок, машиналардын сигналын да укпай калабыз деген сыяктуу, ар кандай кырсыктардын болушуна себепкер болуп калабыз. Ошон үчүн бир жакшы сунуш болуптур. Ким кантип ойлоп тапкан? Сунуштадыңарбы же кандай болуп калды? Кантип таптыңар өзүңөр? Ошо азыркы учурда жаш өспүрүмдөр карасак, наушник жана капюшон кийип алып жолдон өтүп атышат да. Анан ошентип кырсыкка кабыл болуп атышат. Ошол үчүн биз ушундай белгини ойлоп таптык. Бул жерде дагы урматтуу көрүүчүлөр, бизде өздөрү балдар алып келген белгилер бар. Мүмкүн болсо бирден түшүндүрүп кетесиңерби? Светофордо мүмкүн ак жыл сен кантип өтүш керек экен балдарга айтып кетпейсиңби? Сен көрүп аткан жаш досторуң бар, бөбөктөр бар деген сыяктуучу. А сен буну кандай белги экенин айтып бересиң, сен муну айтып бере аласың. Бул светофордо биз машина менен кетип жатканда, светофор алыс арада болгондо, светофордун алыс арасында светофордун белгисин коюп коюш мүмкүн. Светофордон өтүп жатканыбызда биз болсо кызыл күйгөндө машиналар өтөт, бирок адамдар биз болсо токтойбуз. Сары күйгөндө биз даярданып болсо жашыл күйсө өтөбүз, автоунаалар токтошот. Азамат, сен өзүң деле карайсың, светофорго? Азамат. Бул белги жолдо жүргөндө көп жерден көрөбүз. Бул дарыкана, аптека бар жерлерге коюлат. Бул онундай эскертүүчү белгилерге окшоп ушундай коюлат. Бул дарыкана же аптека же больницага жакындап калганда ушу белгилерди көрөбүз. Маалында көрсөтүүчү белгилердин катарында келет. Азамат. Бул белги велосипед менен өтүүгө тыюу салынат, велосипед менен жүрүүгө тыюу салынат. Азыр көп эле адамдарды көрсөк, байкасак, көп велосипедтер менен жолдо жүрөт. Ошонун айынан дагы кырсыктарга учурашат. Ошон үчүн ушул белгини бул тыюу салынуучу белгилерге кирет. Велосипед менен өтүүгө тыюу салынат. Бул белги башка коркунучтар, булар болсо курулуш бар жерде коюлат же бир жолдо кырсык болгондо коюлат.
бул эскертүүчү белгилерге кирет. Азаматсыңар демек белгилердин баарын эле үйрөнүп алыпсыңар, буюрса ушул эрежелерди сактап жүрөсүңөр деген ойдобуз, урматтуу. Анан баягы лигировщик дедиңер да, ким болду ошол? Биздин командир. Азыр дагы көрүп калдык шаарыбызда мына ошол чырагыбыз, жарыктык өчүп калган учурда, светофордо иштей калганда биздин маек кызматкерлерибиз маалында көрсөтүп турушат, кантип көрсөтөт экен, кандай белгилери бар экен, эмне кылыш керек экен, бизге дагы үйрөтүп кетпейсиңби? 3 сигнал бар экен регулировщикте. Бул биринчи белги, бул белгиде жол жүргүнчүлөр жана бардык багытта автоунаалар токтойт экен. Экинчи бул белгиде оң тарапта жана сол тарапта автоунаалар түз жана оңго жүрө алат экен. Бул белгиде деле ошондой. Бул белгиде алдыда автоунаа оңго жүрө алат, сол багытта автоунаа бардык багытка жүрө алат экен. Биз ушу ПДДга даярданып атканда маек кызматкери келип мага ушуну үйрөтүп кеткен. Түшүндүрүп кетти. Түшүндүрүп кеткен. Бат эле өзүң үйрөнүп алдыңбы? Силер дагы жолго чыктыңарбы? Жок, ошо. Жөн эле көрсөтүп берди. Азаматсыңар, бул дагы болсо жаш мага караганда белгилерди көбүрөөк билишет экен. Жаш досторубуз. Анан экинчи орунду алып калдыңар. Анан мектепке келгенде кандай мактоо уктуңар? Мактоо болдубу? эмне деп калды? Гүлдөр менен, борсоктор менен. Кимдер мактады? Мугалимдер жана ошол мектепте окуган окуучулар 8-класс кичинекей балдар дагы бизди куттукташты, экинчи орунуңар куттуу болсун деп. Биз шаардан бирди алганда бизди директор өзү атайын куттуктаган, директор менен сүрөткө түшүп, ошо шаардан утканда дагы биз утканда ошол бизди келгенде бүт баары эле көп эле мугалимдер куттукташты. Бардыгы эле сүйүнүштү. Сүйүнүп куттукташты. Мынакей билдик да, жол белгилерин, сынактан экинчи орунду алганыңарды, анан чоңойгондо ким болосуңар, анткени силер келечек ээсисиңер. Кыргызстан биздин жана силердин колуңарда да, ошон үчүн сиз майдан баштап баарыңар айтып кетсеңер, ким болосуңар келечекте, анан эмне үчүн, Мен ушу ПДДга катышып, маек кызматкери болгум келет. Ошондон улам кесибиң өзгөрдү. Ага чейин ким болом дечи элең? Ага чейин мен же бийди хореограф дейт да, хореограф болгум келет, бирок азыр ПДДга катышып көп нерсени үйрөнүп, маек кызматкери болгум келет. Азамат, кийин мени тааныбалы тоспой жүрөсүң. Агдил, сенчи? Мен изобретатель болгум келет. Эмнеге себебинде мен мынтип бирдеке жасап жана бирдеке оңдоого мен көп кызыгамын. Мисалы биздин үйдө апам болсо фонарик же бир буюм электрический буюмдар бузулуп калса, мен апам көбүнчө мен айтат да, Агдил мынаны оңдоп берчи деп. Мен барып туруп түшүнөм да, кандай кылат экенин билип алам да биринчи. Анан бардыгын кылып анан акыркысында иштеп калса экен деп тилейм да, анан уят кылбаса экен деби? Иштеп көрсөм иштеп калат да, мен кыла алган нерселерим көп болот. Ошон үчүн мен изобретатель болгум келет. Азамат, мисалы ойлоп табуучу деген дагы конкурстар бар да бизде, мүмкүн ошого катышканга ниетиң барбы? Анткени жана робот, мисалы шаарчалардын жанып жасалышы, ошо нерселер бизде өткөрүлүп атат го, мүмкүн ошого катышып көрөттүрсүң. Ниетиң барбы ошондой? Бир нерсе жасаганга. Аракет кылып көр, Кудай кааласа. Марсель, сенчи? Мен деле ушу сезим айтып келгендей, мен мурун доктор болгум келет эле. Азыр ушу ПДДга катышкандан кийин маек кызматкери болгум келет. Эденге мен азыр көптөгөн жол белгилерин жана жолдо жүрүү эрежелерин үйрөнүп алып, мурун доктор болгонго көп кызыгат элем. Азыр маек кызматкери болгонго көп кызыгып калдым. Мен негизи кичинекейимден бери ырчы болгум келет, бирок ушул ПДДга катышкандан кийин көп ойлондум. Ырчы болсомбу же милиция кызматкери болсомбу деп. Чечим чыктыбы анан? Ырчы болоюн деп эле чечтим. Анан Нурлан Айсиптин көп эле ырларын угат. Нурлан Айсиптин көп кайсырын өзгөчө жакшы көрөсүң? Мен аны азыр мурда көп ырын берет элем, азыр көп ырында унутуп калдым да. Конкурстарга катышып берип азыр ырга да Эмнеге маечилик кызмат сага жакпады? Эмнеге жакпады? Мен атам өзү милиционер болчу да. Анан кийин мен кичинекейимде ырчы болгум келет эле. Мындай карасам ырчы мага жарашат да, көп айта беришет да, ошондой ырчы болгум. Маечилик жарашпайт. Суусуң деп айтып коебу, сахнага суусуң деп. Ошого ырчы болгум келет. Мына өр конкурстарга катышып жүрөсүңбү же катыша элексиңби? Качан катышасың? Билбейм. Андай азыртан аракет кылышың керек да. Мынакей булар май кызматкерлер болот экен, азыртан кара даярданып атышыптыр. Сен дагы катыш, буйруса. Негизи май кызматкери болуш жеңил бекен?
кандай экен? Конкурстарга катышкандан кичине жеңил болуп калат экен. Көп нерсе билип калгандан кийин, бирок билесиңер, ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар. Мисалы, бизде деле көпчүлүк айтышат, отуруп эле сүйлөп коесуңар да, эмне кыйынчылыгы бар деген сыяктуучу, бирок жок, тескеринче артында көп кыйынчылык бар да. Ошон үчүн өзүңөр сүйгөн кесипти тандасаңар, сөзсүз түрдө Кыргызстандын келечеги үчүн салым кошо аласыңар. Ошон үчүн урматтуу биздин жаш досторубуз, келечекте жакшы кесип ээлери болгула, ата-энеңерди сыйлаган жаштардан болгула дейли. Анткени ушул жуманын жекшемби күнү бул апалардын майрамы белгиленет да. Бүгүнкү биздин дагы эфирибиз апаларга арналып атат да көбүнчө. Ошон үчүн силер дагы учурдан пайдаланып, мүмкүн чоң энеңер бардыр, мүмкүн апаңар, тайнеңер учурдан пайдаланып куттуктап өтсөңөр дагы болот. Алардын майрамы бүгүн. Андыктан келип куттуктап койбойлубу чекеден, баягы эфирдин соңуна жакшы болмок. Анткени алар силерди жакшы көрүшөт дегендей. Өзү бүгүн менин атамдын туулган күнү эле. Ошо куттуктан айтырайын. Айтыр. Ата, туулган күнүңүз менен куттуктайм. 100гө жетиң, мен сизди өтө жакшы көрөм. Жана апама, үй бүлөмө чоң салам айтам. Азаматсың. Актил. Мен болсо апама жана эжелериме неме куттуктаймын. Бүгүнкү эне майрамыңыздар менен. Азамат. Ушу мен туулган күнүмдө жакын, апам да туулган күнү жак калды. Ошо апам туулган күнүнө карата, ошо апа келип жаткан туулганыңыз менен өмүрүңүз узун болсун, көп жашаң. Ушу балдарыңыздан сыйын көрүп жүрө бериңиз. Ушу биз конкурска катышып жатканда эле эртең менен өзүм тура албайт элем, ошо апам эртең менен тургузуп, ысык чай берип анан жөнөтчү. Азамат. Кандай сон сезимдер, Бизде деле ошондой болчу. Чынында эле ар тараптуу чоң болобузбу, кичине болобузбу, апалар колдоп турганы жакшы да. Сен да айталы. Апа майрамыңыз менен куттуктайм, көп жашаң, эч качан оорубаң, сыркабаң. Сизге кааларым көп жашап, ден соолук. Ошондой эле силерди ушул конкурска катыштырып, өздөрүнүн балдарын карабай, силерди карап, силерге убакыт бөлгөн эжекелериңерге дагы чоң рахмат айтабыз. Анткени класс жетекчиңер, организатор деп атасыңар, ошол эжекелериңер дагы силерге окшогон балдарын карабай, убактысын силерге бөлдү да көбүрөөк. Алардын да учурдан пайдаланып майрам менен куттуктап өтөбүз. Ошондой эле силерди көрүп турган жаш достор дагы жол эрежесин ар дайыма так сактап, жол кырсыктарын алдын алсын дегибиз келет. Мына ушундай конкурстарга катышып, көп байгелерди ала бергиле. Биз силерди дайыма ушундай жакшы жаңылыктар менен студиябызга чакырып туралы. Аман болгула, көрүшкөнчө дейли, биздин студиябызга келип бергениңизге Эрежелерди дагы жаттагыла, Анан кийин экөөң чоңойгондо мен тааныбагыла, тоской жүрөсүң. Азаматсыңар, бар болгула. Эми ардактуу көрүүчүлөр, бала жыты деген кандай гана сонун, бизди мына ушул даражага жеткирген ата-энебиз, апабыз болуп эсептелинет экен. Көбүрөөк апанын эмгеги чоңураак. Учурдан пайдаланып дагы бир рет апалардын майрамы менен куттуктап өтүп, анда жагымдуу чыгарма жаңырталы, дагы бир рет майрамыңыздар менен дейли.